Сахнада 12 жылдан бери жүргөн ырчы Омар кандай өзгөрдү? Бүгүн эстрада ырчысы бир катар эл аралык сынактардын катышуучусу жана жеңүүчүсү Омар 32 жашка толду. 12 жылдан бери сахнада жүргөн ырчы мырзанын туулган күнүндө анын сүрөттөрүн топтодук. Бул убакыт аралыгында ырчы кандай өзгөргөнүн сүрөттөр айтып берсин. Алгачкы жолу чоң сахнага Омар аттуу ысым менен 2008-жылы Мирбек Атабековдун концертинде чыгып, кыргыз эстрадасында өзүнүн чыгармачылык сапарын баштаган. Репертуарында кыргыз, орус, англис тилиндеги ырлары бар. 2008-жыл Омар Юрмалада өткөн жаңы толкун сынагында Алла Пугачеванын сыйлыгына татыган. Супер инфо гезитинин тандоосу боюнча 2011-жылдын супер ырчы мырзасы наамынын ээси болгон. 2017-жыл дал ушул жылы ырчы Казакстандын Алматы шаарында болуп өткөн Silk Way Star эл аралык ыр сынагында ырчы биринчи орунду алган. Ырчы сүйүктүүсү Диана айым менен 2017-жылдын 25 ноябрында баш кошуп, 2 декабрда үйлөнүү үлпөт тоюн өткөргөн. Түгөлөр 2019-жылы 13 февралда кыздуу болушуп Аруке деген ысым ыйгарган. Учурда түгөлөр үй бүлөсүнө толуктуу күтүп жатышат. Маалымат Блак Супер KG.